Биздин Ленин айыл өкмөтүнө караштуу эки балдар бакчасы бар, Арзиева жана Жоогазын балдар бакчасы. Арзиева балдар бакчасында 90, Жоогазын балдар бакчасында 60 бала бүгүнкү күндө тарбияланып келүүдө. Роза Отунбаева Исакованын коомдук фонду тарабынан Жоогазын балдар бакчасына караштуу эки жайлоо балдар бакчасы ачылды. Бири Жыланды жайлоосунда, экинчиси Үччат жайлоосунда. Жыланды жайлоосунда 22 бала, Үччат жайлоосунда 32 бала бүгүнкү күндө тарбияланып келүүдө. Бул коомдук фонду тарабынан ушул эки балдар бакчага 70 000 сомдук канцеляриялык товарлар, китептер, көрсөтмө куралдар алынып келинип, бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп жатат. Мен элдин атынан, жалпы эле Ленин айыл өкмөтүнүн атынан ушул коомдук фондго терең ыраазычылык билдирем. Себеби бул 118-119 жайлоо балдар бакчасы болуп ачылды. Бул жерде эл тарабынан да демилге көтөрүшүп, ошол жерде уюштуруу маселелери жүрүп, Кең Конуш жайлоосунда дагы, Үччат жайлоосунда дагы элдерден салым менен кыргыз үйлөр тигилди. Жана ошол эле Жоогазын балдар бакчасынын башчысынын демилгеси жана коллективдин демилгелери менен чоң иштер кылынып келе жатат. Бүгүнкү күндө конкурста областтык деңгээлде биринчи орунга чыгышты. Буюрса республикалык деңгээлде өткөн конкурска дагы мыкты балдар бакчасы конкурсуна дагы катышабыз, Кудай кааласа. Мен жалпы эле ушул коомдук фондго терең ыраазычылык билдирем жана алардын иштерине ийгилик болсун. Мен ойлойм, бул ачылып жаткан балдар бакчалары кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн чоң салым деп эсептеймин. Себеби бул берилип жаткан талим тарбиялар Кыргызстандын келечекке кошкон салымдары. Жакшакектин сыйкырдуугуну эси билбейт. Ошентип жүрүп оор абалда калган жакшакекти сатып жиберишет.
Биздин Бакча, бакча, özgürlükten bir başka, sonluğun yer sağlık, aktif olmaydır başka. Sonluğun yer sağlık, aktif olmaydır başka. азаматтар. Биздин уран азаматсыңар. Анда эмесе бүгүнкү күнү биздин ата энелер менен биргеликте өтүлүүчү сабактарыбыз бар. Bugün doğun yer. Merim senin adın merimdi kız geçine. Merim senin adın merimdi kız geçine. Yaxşı görüm, size geke apırtam. Merim dögü burada belki uşağır de başından. Ürtap belki uşağır de başından. Ürtap belki uşağır de başından. Жайлоо балдар бакчасын ачып берген Роза Отунбаева энекебизге рахмат. Балдар бакча биз үчүн аябай жакшы болду. Есть за горами, за лесами маленькая страна. Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Там чудо озера искрится, там зла и горя нет. Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет. Маленькая страна, кто мне расскажет, кто подскажет, где она, маленькая страна. Азыр биз Мурташ айылындагы Жогазын балдар бакчасына караштуу Бактылуу балалык 2 балдар жайлоо балдар бакчасында турабыз. Ал 3 чат жайлоосунда жайгашкан, деңгээлинен 3000 метр бийиктикте. Айланасын таза суулар, бийик тоолор курчаган. Азыр учурда бул бала бакчада 32 бала тарбияланып жатат. Айланасында өзүңүздөр көргөндөй көп боз үйлөр, адамдар жайлоого чыгышкан. Бүгүн азыр тарбиячы Бакирова Самара эжекенин сабагы менен таанышмакчыбыз, анда көңүлүңүздөрдө ошол жака барабыз. Тарбиячынын сөзү улуу экен, а? Мен айткан сөздү силер эмне кылышыңар керек экен? Анан кийин ойлонуп, бак жообун берүү дейт. Баарыбыз эмне кылат экенбиз? Мен айткан сөздү ойлонуп туруп, анан кийин эмне кылат экенбиз? Жооп айтат. Калган түз калат экен, а? Калган түз калат экен. Üç burçluk sarılar kolumuzu götürürüz. Kaneke sarılar götürürüz. Azamatar, orduzdan turarız gibi geliriz. Orduzdan. Üç burçluk sarılar bu yerge oturarız. Bu yerge sarılar hani geliyoruz. Yüz oturarız diyemiz. Hani size ne eriyeceğin saklanır mı?
бакчасын ачканына аябай ыраазы болуп атабыз. Биз мындайды жайлоолордон башка райондордон, башка областтардан көрсөк. Азыр эми мына ушул күндөр дагы бизге келип жетти. Муну уюштурган Улузо Отунбаева Исаковнага, Алмазбек Атамбаевга жана жетек деген Назира Сакеновага аябай ыраазычылыкты билдирип, аябай сүйүнүп, тосуп алып, ыраазычылыгыбызды билдирип айтып атабыз. Мындай бакчалар башка жерлерде да көбөйүп, ачылышына тилектешибиз. А менин бала бойдон калгым келет, балалык көз алдыман элестелет. Наристе жытым бузулбай, а менин бала бойдон калгым келет, балалык көз алдыман элестелет. Наристе жытым бузулбай, а менин бала бойдон калгым